Медициналык аппараттар аркылуу дартты аныктоо кымбат. Мындай нараазычылыгын тургундар билдиришет. Алар медициналык аппараттар аркылуу текшерүүдөн өтүүнүн өзү эле дарылоодон кымбат экенин айтышат. Мурун кимстасияга төлөп келесиз, анан кийин рентгенге түшөсүз, томографияга түшөсүз дейт эле. Андайлар жок азыр. Жөн эле өздөрү эле баа коюп кылып атышат. Уже биягы эле 1700 сом болуп алып атат. Дарыларын жазып бердилер, азыр эсептесем 2200 сомдон атат. Өзүңүз ойлоңуз, эми 4000 жөн эле кетти. Бир адам жөнөкөй келип көрүнүп кеткенге. Негизи ошолорду сал төмөндөтүп, мындай элге карап, элдин эмеси кандай, мисалы үчүн ошолорду эле билет да эми. Канча томографияга түштү, канча УЗИге түштү, ошолордун эмесин карап туруп эле, элде уже значит жок экен. Биз муну кичине болсо дагы түшүрүшүбүз керек экен. Элдер канча ыраазы болуп, ошол жерден ушунча ооруп бараткан адам дагы жакшы болуп кетишке умтулат да. Ал эми мамлекеттик ооруканада томографиялык аппарат такыр жок болгондуктан дарыгерлер бейтаптарды жеке менчик клиникаларга жиберүүгө аргасыз. Томография жетишпей атат да. Томографиянын эки түрү болот. Рентген, компьютерный томография деп коет. Бул рентген нуру менен диагноз жасалат, диагноз аныктайт. Ана магнитный резонансный томография деп коет. Бул магнитный волна менен ички органдарды полный карап, ошол жерге диагноз коюп берет да. Кымбат болгонго байланыштуу биздин больницанын бюджети аны көтөрө албайт. Ал аппаратты только бир донорлор тараптанбы, же спонсорлор тараптанбы ошондой алсак болот. Мамлекеттик ооруканаларда медициналык аппараттардын көпчүлүгүнүн эскилиги жеткен. Мындан улам аларды керектен чыгаруу муктаждыгы да бар. Бирок анын ордун жаңылоо мүмкүнчүлүгү жок. Ушул текшерүүлөрдүн бардыгын баасы бул антимонополия менен макулдашылып, анан баасы коюлат да. Муну ошол, например, УЗИ аппаратта жетекчилик менен антимонополиянын өзү макулдашуу менен атайын прескурант коюлуп, анан ошонун негизинде гана биз ала алабыз да. Жалал Абад облусу боюнча 54 рентген аппараты бар. Анын ичинен 26-сы көчмө аппараттар болуп саналат. Ал эми стационардык УЗИ аппараттардын саны 27-ни түзөт. Ошондой эле облус аймагында томографиялык 2 гана жеке клиника иш алып барат. Акылай Карабаева, Забирбек Тойчубаев, Регион.